Азыр байкасаңыздар, баланы биз тарбиялап атабызбы же телефон тарбиялап атабы? Чында бала сүйлөгөнүнөн тарбиялбайт, бала көргөнүнөн тарбиялат. Не себептен дегенде, Капыр Мадаминов агайыбыздын бир сөзү бар. Сөз болгону чакырат, ал эми үлгү эриштет деген. Балдарды кандай тарбиялап атабыз? Апалар сериал көрүп атат, аталар UFC көрүп атат, эрежесиз мушташ. Бирок апа телевизорду элеген, анткени сериал телевизордон көргөн жакшыраак болот. Телевизор көрүп атканда баласы бир муктаждык менен келсе, ары барып турчу дейт. Башым оорутпачы, жаман көрүп карайт. Өзү ким маанилүү? Телевизордогу Хүрөм менен Сүмбүл же Кемал маанилүүбү же өзүң төрөгөн бала маанилүүбү? Элестетип көрсөңүз, мен бир окуяны өткөндө айтып бердим эле. Бир адам жолдон келатып, сапардан келатып, 5000 сомго жемпер алыптыр. Ошо 5000 сомго жемпер алып туруп, баласына белекке берсе, келип, баласы ошону кийиптир дагы 500 сомдук туфлисин жеңмен арчый баштаптыр. Аябай таң калыптыр да, бул эмне деген бала? Мындай кичине мен сайынып калган эмеспи деп апасына ачууланса, апасы айтат эмиш, урушпа. Сен жокту ушул 500 сомду өзү иштеп тапты эле байкуш деп. Андан кийин туфли алды эле деп. Кайсыл нерсеге сенин мээнетиң кетсе, ошонун кадыры чоң болот. Мен төрөп көргөн эмесмин, төрөбөйм, Кудайга шүгүр. Бирок апалар билет го төрөштүн азабы кандай экенин. Мага айтышат, ары бир барып анан кайра келесиң дейт. Ошон үчүн энеңдин батасын ал, энеңдин батасын ал, энеңдин батасын ал, андан кийин атаңдын батасын ал деп айтылат. Билесиздер да, сый-урматта ата биринчи болгону менен кызматта эне биринчи. Бейиш энелердин таман астында, аталардын төбөсүндө деген эмес, энелердин таман астында. Бирөө айтат, тозоктун кайда экенин билбейм, билбей эле коеюн, бирок бейиштин кайда экенин билем, ал менин апамдын таман астында деп. Имам Шафи деген болгон, ал чоң алым болгон, чоң устаздардын бири. Ал апасынын бутун жууп атып, таманынан өп койчу экен. Бир дагы апа балам таманынан өп кой, мейли деп макулдук бербейт. Кой балам деп тартып алса, апа, мен сиздин таманыңызды өпкөн жокмун, өзүмдүн бейишимди өп атам деп айткан экен. Ошончолук кыйналып төрөгөн баласын, ары бир барып анан бери келип төрөгөн баласын ары түртүп коюп, каяктагы ата бабасы тааныбаган Кемалдарды көрүп отурат. Мейли көрсө көрө берсин, мунун да убактысы бар, мунун дагы кызыкчылыгы бар, мунун дагы нафсиси бар. Нафси деген ушундай нерсе, биз нафсини тааныбайбыз, нафси бизди тааныйт. Эгерде мушташа кетсең, сен көрбөй турсаң, ал көрүп атса ким жеңет? Көрбөй эле колуң шилтеп атасың. Нафси сени тааныйт, сени көрүп турат. Ошон үчүн нафсинин акысын бериш керек, мейли сериал көрсүн. Бирок сен сериал көрүп атканда балаң эмне кылып атат, ошонун менен ишибиз болбой атат. Анан атасы сотка чукулап атат, соткадан бир мушташ көрүп атат. Жартылуу бирдеке көрмөк беле, көбүнчө мушташ көрүшөт эркектер, же бокс көрөт, же мушташ көрөт. Анан бала барып кошулса айтат, бар сен китебиңди оку. Телевизор көрүп отурса да айтат, бар сен барып китебиңди оку. Анан бөлмөгө бекинет дагы, колуна бир телефонду алат дагы, каалаганын көрүп атат. Кулак менен жылдап топтогон ыйман көз менен бат эле чыгып кетет экен. Биз 18-19 жашта көрүп алып, эсибизден таанып калган, билип алып, угуп алып, башыбыз иштебей калган нерселерди булар 3 жаш, 2 жаштында көрүп коюп атат. Ошон үчүнчү көз аркылуу жүрөккө, мээге эмне кирип атат, ушуну ойлонуш керек. Мусор агып кирип атабы, ылай суу агып кирип атабы, булак агып кирип атабы, бал агып кирип атабы, ыйман агып кирип атабы. Байкасаңыздар, көзү азиз бир туугандарыбыз, көзү көрбөгөнү менен эс тутум аябай күчтүү болот. Азыркы депутаттардын арасында бир депутат бар, эң эффективдүү депутаттардын бири экен. Эмне себептен дегенде эс тутум жакшы, эмне себепте эс тутуму жакшы, зейини жакшы десе, бир эле сыры бар дейт. Алар көздү сактайт, көздү сактаганда жараткан зейинди берип коет, акылды берип коет, эс тутумду берип коет деп. 500-600 телефонду жатка билгендер бар алардын арасында. А биз болсо өзүбүздүн аялдын телефонун билбейбиз, апабыздын телефонун билбейбиз, атабыздын телефонун билбейбиз. Анткени көз аркылуу акыл чачырап кетти, пикир чачырап кетти. Чындап эле кап бар го кадимки эле, чыпта. Чыпта эгерде тешик болсо, ичине буудай салсаң төгүлүп калат. Көтөрүп бара бересиң, бирден төгүлүп олтуруп, акырында ичинде эчтеке калбайт. Ошол сыяктуу топтогон акылыбыз, топтогон ыйманыбыз, топтогон руханий казынабыз көзүбүз менен мындай чачылып кетип атат. Ошон үчүнчү балдардын көздөрүн аяйлы, телефонду карматып кое бербеңиздер. Кантип эле Кыргызстанда, Германиядагыдан, Америкадагыдан, Япониядагыдан мыкты телефондор болсун. Мен ал жакта жүрдүм, балдары телефон карабайт, ачыгын айтайын.
Сааттай 15 минут карашы мүмкүн, 5 минут карашы мүмкүн, калган учурда китеп окуйт, спорт менен машыгат, баарлашат, күндөлүк жазат, балдарды ошондой тарбиялайт. А биз болсо сериалга тоскоол болбосун деп колуна телефонду карматып койдук, ошону менен балдарды колдон чыгардык. Аларды биз эмес, аларды телефон тарбиялап атат. Ошол үчүн азыркы балдардын мыкаачылыгын караңыздар, видеолордон көрүп калып атабыз. Бири бетке тээп атат, үстүнө секирип атат. Айланайын, биз дин учурунда мушташканда кокус жыгылып калса, тур, кийимиңди күйүп ал, анан мушташабыз деп айтат элек. Кимдин мурду канаса мушташ бүтөт болчу. Бирөө ыйлап ийсе же мурду канаса мушташ бүтөт эле, анан сен мушташкан баланы барып туруп шымын күйүшүп, анан өзүң баштабадыңбы деп, анан ошол жерден кара достошуп кетет элек. Азыркыларда мыкаачылык күчөт. Анткени UFC деген ошол экен. Жаткызып алып, жанчып атат, тебелеп атат, чыккандак менен мурдун сындырып атат. Ошолор бизге герой. Өткөндө математика боюнча бирөө биринчини алып келди. Атын ким билет? Дүйнөлүк олимпиадада кыргызстандык бирөө тарыхта биринчи жолу олимпиададан биринчини алыптыр. Анын атын ким билет? Эч ким билбейт. Анткени билимдин кадыры жок. Мына көрдүңүздөрбү? Жакшы билген бирөө бар экен. Арген дедиңиз, Арабыздан бирөөбүз билет экенбиз, бирөөбүз кызыгып турбуз. Эмнеге кадыры жок? Эмне атын билбейбиз, анткени илимдин, билимдин кадыры жок. Бирок бирөөнүн мурдун сындырып келген, бирөөнүн бир мойнун кайрып келген, бирөөнүн колун, бутун кайрып, муунтуп келген бирөө болсо, аэропорттон агылып барып тосулуп атабыз. Айсулуунун, Акжолдун жөнү башка, алар сүннөт, күрөш боюнча олимпиаданын жеңүүчүлөрү болуп атат. Бирок жана UFC-де бой без правилдан жеңген балдарды эмнеге тосуп алабыз? Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн балдарыбыз мыкаачы болуп атат. Мен сиздерден суранат элем, балдарды телефонго тапшырып койбоңуздар. Телефон жакшылыкка алып барбайт. Капырагайдын бир сөзү эсимде калды. Балдарың көтөрүп жүрөт 30 000 сомдук телефонду. Бирок ошол балаңа 500 сом берсең, кичине курсагың тойгозуп өзүңдү карап жүр деп. Ошонун 300 сомуна китеп алып алса, келип алса урушасың да. Келесиз, эмне китеп аласың? Андан көрө курсагың тойгозбойт белең деп. 30 000 телефон алып бересиң, 300 сомго китеп алса, анан урушасың. Мен Ысык көлдө жүргөндө бир деген окуп калдым, ушундай дубалдын четинде жазып коюптур. Бул жерде турбайбы? Мамлекеттик тил Кыргызстандын келечеги деген сыяктуу. Бирок чоң кылып жазып коюптур. Ысык көлдүн менимче Саргамыш деген айылына бардык беле? Ошол айылда мынтип жазып коюптур. Китепти көп караган көсөм болот, телефонду көп караган кесел болот. Бул жерде азыр бүт телефон карагандар отурат, өзгөчө жаштар. Жаштарды кылба десең андан бетер кылат. Адамдын напсиси буйрукту жаман көрөт экен, өкүмдү. Кылба десең андан бери кылат. Карасаң, тийбе десең тиет, тий десең тийбейт. Эринде ошондой го. Ошон үчүн бирөөнү ант десең балаң да аткарасы келбей калат. Мынт десең аялыңа делечи, ант мынт дей берсең жаман көрөт. Антип коесуңбу, мынтип коесуңбу, аркасынан алтыным дегенди кошуп койсоң, бир аз иш жакшыраак кетет. Айтайын дегеним, өкүм кылбайлы, балдарга телефон караба десең, андан бетер карайт. Өзүм билем деп. Ошон үчүн мен балдарга айтат элем, телефонду көбүрөөк карагыла балдар. Мына жерде отургандар, ким эгерде тезирээк 25 жашында бүкүр болбосо келсе, телефон карагыла. Чында билим далилдеп атат. Азыркы жаштардын арасында бүкүрлөр көбөйүптүр. Жонунда, мына жерде желкенин асты жагында, жон менен бириккен жерде. Ошол жерде бүкүр пайда болот экен, ал бүкүр бир пайда болгондон кийин саябак кыйын болот экен. Ким эгерде бүкүр болгусу келсе, турмушка чыкканда же үйлөнгөндө жубайы көрүп таң калышын кааласа, телефонду көбүрөөк карагыла. Кимдин көзү кургашын кааласа, телефонду көбүрөөк карагыла. Кимдин мээси иштебешин кааласа, телефонду көбүрөөк карагыла. Дагы бир деген айтам, моюндун тырышын кааласаңар, телефонду көбүрөөк карагыла. Нервный болгусу келгендер телефонду көбүрөөк карагыла. Мунун ушунчалык зыяндары көп экен. Ошон үчүн пикеттин эмес, китептин эли бололу деп мына жаш балдар бекер жүргөн жок. Эми бала тарбиясы боюнча мен бир чындыктан баштайын. Бала атага жооп бербейт, бирок ата балага жооп берет. Бала атага жооп бербейт, ата балага жооп берет. Ата керек болсо аялга да жооп берет, үй бүлөнүн баарына жооп берет. Чабан койго жооп берген сыяктуу. Ошон үчүн балдарды каалагандай тургузуп коюп, тикерлеп коюп, андан кийин жооп бербейм деп ойлобойлу, алардын ар бир кылган жаман амалы үчүн да биз жооп беребиз акыретте, жакшы амал үчүн дагы биз сыйлык көрөбүз. Ошого мен суранат элем, балдардын тарбиясына көңүл бөлөлү. Өзгөндөгү бир эжекен айткан сөз эсимде калды. Биз балдарды багып атабыз дейт ата энелер келип. Мугалимдер бар, ол көтөрүп коюңуздарчы. Мугалимдер, мына. Мугалимдер отурат. Силерге чоң рахмат. Азыр көчөдө түнкү саат 12-де эки бала мушташып кетип, бир жери сындырып койсо, келет дагы мектептин директорунан сурайт. Соцпедагогдон сурайт, андан кийин класс текстен сурайт. Ошол байкуштар ошолорду барып ажыратыш керек экенин уктабай, түнү менен жүрүш керек экен. Бүт багыттарда. Ата эне эмне кылып отурат? Бул бир. Экинчиден,
агай менен эжекейлерге келип алып айтат экен, мен баламды багып атам, сен тарбияла. Ошондо бир мугалим айтыптыр, балаңды бакпа, итти бак, кушту бак, атты бак, баланы тарбияла деп. Чындап эле байкасаңыздар, балаң эгер тарбиялуу болбосо, ушундай окуялар бар экен. 10 миллион, 100 миллион, миллиард 10 миллион, 100 миллион, миллиард акча калтырсаң деле бала тарбиясы болсо бир күндө кумар ойноп жок кылып коет экен, карта ойноп. Ошон үчүн атанын балага калтырган эң чоң байлыгы бул тарбия дейт. Дордой деген базар бар, баргансыздар да. Кыштын күнү Чилдеде Дордойго жөн эле кирип чыкканда мен тоңуп калам. Мен көп деле барбайм, аялдын көңүлү үчүн барам. Аялым негедир базарды жакшы көрөт, билесиздер, жалтырак-жултыракты. Анча-мынча коштоп барып коем. Ошо мезгилде кирип бир чыкканчакты кадимкидей үшүп, тоңуп, көпкө чейин өзүмө келе албайм. Кайра-кайра ысык чай ичип. Ошол жерде эртеден кечке тоңуп соода кылгандарга чоң рахмат. Ошолор ким деп турат? Балдарым деп турат. Ден соолугун жоготуп акча табат экен, кайра акчасын коротуп ден соолук издейт экен. Ошентип тарбиялаган балдары, кээде жаман чыгып калгандар бар экен арасында. Балам, мен кыйналып атам, бүгүн кичине ооруп турам, жардам берчи десе, апа, ал жакта мени көрүп калсам эмне деп ойлойт? Мен жашынакай кийинип жүргөн баламын, уят болот, сен өзүң кыла бер деп барбай болгондор бар экен. Эми караңыз, ошентип кыйналып баккан балаң эгерде жаман чыгып калса, эң чоң азап баладан дейт. Бир дагы душман, бир дагы жырткыч, бир дагы мафиозник, бир дагы КГБ сени андай кыйнабайт, балаң кыйнагандай. Балаң инфаркт кылганда эч ким кылбайт дейт. Кудай ошондон сактасын. Кыргыз кыскасы айтып койгон. Эгерде баласы жаман чыкса, атасы жаман болсо дагы төрдө отуруп, жаман жакшы болсо дагы дейт, төрдө отуруп ат үстүнөн ит кабат дейт. Бирок баласы жакшы чыкса, атасы жаман болсо дагы төрдө отуруп сый табат дейт. Ошого балдарга тарбия берели.